Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу бир туугандар, Умар бин Хаттаб разияллаху анху халифа өз доорунда адилеттүүлүк менен башкарган. Бул ислам дин ошол Умар разияллаху анхуну адилеттүүлүккө тарбиялаган, өстүргөн, калыстыкка үйрөткөн. Ошол ислам динди кынтыксыз, таза аткарганда Арине Умар Ирак жана Египет ислам мамлекеттеринин карамагына өткөнүнө карабай, ал аймактардын жерлерин мухажирлерге бөлүштүргөн эмес. Мухажир көчүп барган адамдар аларга бөлүштүрбөптүр. Жергиликтүү эл өзүлөрү ээлеген бойдон калган. Ул элдердин укуктарын чектеп, кожоюну кордогон күн аялды азаттыкка чыгаруусуна буйруган экен да. Анын адилеттүүлүгүнө айрым мисалдарды бере кетсек болот.